Ош шаарында 22 апрель күнү Баңгизат менен 2 адам колго түштү. Баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматына маалымдагандай, анда 35 жаштагы шаар тургуну жана 25 жаштагы Орусиянын жараны кармалган. Алардын унаасын тинтүү учурунда 57 килограмм Баңгизаты табылып, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиевди өткөрүп берүү боюнча Казакстандын прокуратурасына кайрылуу жасады. Эске салсак, апрель айынын башында экс-муфтий коңшу өлкөнүн Сары Агыш райондук соту тарабынан камакка алынган эле. Башкы прокуратурадан маалымдагандай, ал Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 213-беренеси боюнча айыпталып жаткандыгын кабарлашты. Мамлекеттик бажы кызматынан маалымдагандай, 23 апрель күнү өлкөгө жаңы компьютердик жабдуулар алынып келинди. Алар бажы түйүндөрү үчүн тыюу салынган товарларды аныктоо максатында Кыргызстандын чек араларына, бажы өткөрмө бекеттерине жана Манас, Ош аэропортторуна коюлмакчы. Маалыматка ылайык, бажы кызматынын системасы 20 апрелден бери текшерүүгө алынып, Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан көзөмөл жүргүзүлүүдө.